Айтматов районунун мугалимдеринин педагогикалык кеңешмесинде алгач билим берүү тармагындагы абал тууралуу маалымат берилди. Райондо 26 мектеп, 1 жатак лицейи, 24 бала бакча бар. Өткөн окуу жылында предметтик олимпиада жана жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен билим деңгээли жогорулаганы белгиленди. Жаңы окуу жылында келечекке билим берүү долбоорунун алкагында Айтматов районунда 16 кыска мөөнөттүү бала бакча ачылганы турат. Ар бир бала бакчада компьютерлер бар, бул жагынан көйгөй жок. Акыркы 3 жылга кайрылып кетсек, жыл сайын өткөрүлчү республикалык предметтик олимпиадасынын 3-чү этабында областта Айтматов районунун окуучулары 14 байгелүү орунга ээ болушуп, 1-чи орунга ээ болушкан. Былтыркы окуу жылында дагы 2022-2023 окуу жылында дагы областта 14 байгелүү орунга ээ болушуп, Айтматов районунун окуучулары 1-чи орунга ээ болушту. Бирок көйгөйлөр да жок эмес. Алсак райондогу бала бакчалардын бири дагы бүгүнкү күнгө чейин капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Ошондой эле 26 мектептин биринде дагы химия, биология сабактары үчүн лабораториялар жок. Мындан тышкары акыркы 3 жылдан бери информатика сабагы талапка ылайык берилбей келүүдө. Бир дагы мектепте талапка жооп берген лабораториялык кабинет жок. Бул менен биология, химия сабактарынан окуучулар олимпиадага даярданып атканда Себатка, анан Талаш шаарындагы 1-чи орто мектебинин лабораториясына барып даярданышат. Өзүбүзгө чоң суроо коюш керек. Эмне үчүн жыл сайын 40 Кызык айылындагы балдар информатика сабагынан орун алат, ал эми бир дагы башка райондордон информатика сабагынан Бабановдон тышкары окуучуларыбыз орун албай, 0 деген балды алып келип жатабыз. Мындан сырткары 2023-2024 окуу жылына облус боюнча 7 мектеп пайдаланууга бериле турган болсо, анын бирөөсү Айтматов районунда. Бактыга жараша авариялык мектептер жокко эсе. Ал эми калктын өсүшү менен бүгүнкү күндө районго 6 мектеп, 12 бала бакча жетишпейт. Мугалимдердин август кеңешмесине катышкан облус башчысы Нурлан Дарданов келээрки жылдары бул муктаждыктар жоюларын баса белгилеп, билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн бардык аракеттер жумшалышы керектигин билдирди. Билим берүү тармагында да көйгөйлөр жок эмес, бар. Бүгүнкү күндө Талас областында 93 айыл болсо, ошонун 28 айылында балдар бакчасы жок. Ушул маселе боюнча каржы маселесин чечүү жана ушул көйгөйлөрдүн баарын чечүү боюнча кат жөнөттүк. Буюрса ушунун баардыгын 24-25 жылдары бюджет каражаттар бөлүнсө, ошонун баарын аяктайбыз деп пландашып атабыз. Айтматов районунда билим деңгээлин жогорку алдыңкы көрсөтүчтөргө жеткиришибиз керек. Жана сертификаттар, алтын сертификат алуу боюнча, алтын тамга боюнча да бизде аз санда болуп атат, ушуну дагы көтөрүш керек. Азыр кемчиликтерди айттык, ошол кемчиликтерди кантип оңдош керек, ошол кемчиликтерди оңдоонун үстүндө да иштешибиз керек. Кеңешмеде район акими Бектур Сагынбаев жаңы окуу жылынын башталышы алдында агартуучуларды куттуктап, бул тармакты алга жылдыруу боюнча иш пландары менен бөлүштү. Мына республикалык бюджеттен түшкөн акча каражатынын 5тен 1 бөлүгү, же болбосо 20% ушул билим берүү тармагына жумшалат экен. Бул деген нерсе биз Кыргызстанды келечекте билимдүү, тарбиялуу жаштарды тарбиялап чыгаруу багытына бурулганы баарыбызга дайым болуп турат. Өткөн окуу жылында облус боюнча жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен Айтматов району 2-чи орунга чыккан. Бүгүнкү кеңешмеде райондогу билим деңгээли күчтүү 2 мектеп аныкталып, ардак грамоталар жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Алардын бири Бакыян айылындагы Эшеналуу Улуу Сейитбек атындагы орто мектеби. Жетекчисинин айтымында окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруу үчүн эң ириде алардын муктаждыгын билүү керек деп эсептейт. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн ичинен 26 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катышып тест тапшырышты. Жыйынтыгында ошол бүтүрүүчүлөрдүн пайыздык катышын алганда 126 упайды түздү. Мына ушул жетишкендиктердин сыры эмнеде? Албетте эң биринчи мен ойлойм ушул биздин 50 мугалимден турган ушу бир бүтүндөй бир жакадан баш бир жеңден чыгарган ички ынтымагы биринчи кезекте. Экинчиден мына ушу жаңы ыкмалар менен, жаңы методика менен
сабак өткөнгө аракет жасашат мугалимдерибиз. Эшеналуу уулу Сейитбек жана Чолпонбай айылындагы Жеңи жок мектеби облустагы эң мыкты 3 мектептин катарына кирет. Жаркынай Тургунбекова, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Айтматов району.